Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева Борбордогу номер 19-орто мектептин жаңы окуу корпусунун ачылыш салтанатына катышты. Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Эльвира Сурабалдиева Бишкек шаарындагы номер 19-орто мектептин жаңы окуу корпусунун ачылыш салтанатына катышты. Белгилесек, кошумча корпустун курулушу 2020-жылы Бишкек шаардык мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын линиясы боюнча башталган. 198 орунга эсептелген долбоордун жалпы наркы 45 миллион сомдон ашуун сумманы түзөт. Мектептин кошумча 2 кабаттуу корпусунда 8 окуу кабинети, китепкана, хореографиялык зал, 20 компьютер жана интерактивдик панель менен жабдылган электрондук китепкана каралган. Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева билим берүү объектилеринин курулушунун маанилүүлүгүн белгиледи. Каржы маселесине тартыштык болуп атат, бирок жалпы пландаштырылган объекттердин баарын буюрса быйыл ишке ашырып, анан эң биринчи приоритет бизде медицина тармагы менен билим берүү тармагы болуп калгандыктан бүт пландаштырылган объекттер ишке ашырылат. Ошону мен бүгүн эми январда бул менин биринчи келип ушу өзүм катышып жаткан проект болуп атат. Класстарды кыдырып атсак ушунчалык чоң, ачык, мындай кадимкидей жарык, анан интерактивдүү доскалар деп коебуз. Ошол эле тиги заманбап компьютерлерди класстарда көрүп атабыз. Анан хореографиялык атай залдар да бар экен. Ойлойм ар бир мектепте деген ушундай атай мындай шарттарды түзүп берүү бул өкмөттүн парзы болот. Пандемияга жана башка объективдүү себептерге карабастан жаңы блоктун курулушу жыйынтыкталып, анда балдардын билим алып баштаганы сүйүнүчтүү. Мында балдарды өнүктүрүү үчүн мыкты шарттар түзүлгөн. Ырчы Самара Каримова музыкалык окуу жайдын директору кызматын кайтарып алуу боюнча соттун чечими күчүн жоготту. Бул туурасында анын арызын караган Бишкектин 1-май райондук сотунун маалымат кызматы кабарлады. Буга Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин Бишкек шаардык сотуна даттанганы себеп болду. Министрлик райондук соттун чечимине макул болбой, соттогу ишенимдүү өкүл мурдагы министр тарабынан бекитилгенин жана иштин 2 жылдан кийин каралганы мыйзамсыз болгонун жүйө келтирген. Министрликтин өкүлү берилген ишеним катка ылайык доону моюнга алуу укугу болгон. Ошондой эле бул ишеним кат чакыртып алынып же жокко чыгарылган эмес. Ошол себептен 2020-жылдын 17 декабрында 1-май райондук соттун чечими менен Самара Каримованын доо арызы канааттандырылган. Ал эми жогорку инстанцияга 30 күндүн ичинде кайрылуу тараптардын укугу бар болчу. 15 январда Маданият министрлиги доо арыз менен даттанды деп айтылат маалыматта. Апелляциялык даттануу түшкөндүгүнө байланыштуу райондук соттун чечими мыйзамдуу күчүнө кире электигин белгилейт. Финпол мурдагы вице-премьер Аида Исмаилованы суракка чакырды. Коронавирус пандемиясы учурундагы жоготуулар жана сырттан келген гум жардамдардын бөлүштүрүлүшү боюнча мурдагы өкмөт башчылар финансы полициясына сурак беришүүдө. 18 январда бул иштин алкагында мурунку вице-премьер-министр Аида Исмаилова суракка чакырылганы кабарланды. Бул туурасында Финпол ырастады. Аида Исмаилова вице-премьер-министрлик кызматка 2020 апрель айында дайындалып, оору күч алган жай айларында иштеген. Августтун аягында кызматын убактылуу тапшырып, Биримдик партиясынын тизмесинде парламенттик шайлоого катышкан. Октябрь окуяларынан кийинки бийлик алмашууда өкмөт курамына кирбей калган. Фин полиция 2020 жылдын октябрында коронавирус пандемиясы учурундагы гуманитардык жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча кылмыш ишин козгогон. Бул иштин алкагында мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев камакка алынып, ал эми мурдагы вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев күбө катары суралып, ага өлкөдөн чыгууга тыюу салынган. 12 январда бул иштин алкагында экс-премьер-министр Кубатбек Боронов да сурак берип чыккан. Учурда социалдык тармакты тейлеп жаткан вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева өкмөттүн пандемия учурундагы ишмердигин иликтеген комиссияны жетектеп жатат. Ал өткөн аптада Facebook'тагы баракчасына коронавирус менен ооруган адамдардын жана андан көз жумгандардын саны тууралуу комиссиянын корутундусундагы маалымат
маалыматтар менен штаб берген маалыматтын айырмасы бир нече миң деп жазган. Муну мурдагы вице-премьер-министр Аида Исмаилова 18 январда Facebook'тагы баракчасы аркылуу төгүндөп, өкмөттүн коронавируска байланышкан өлүм боюнча маалыматы чындыкка дал келбейт деп билдирди. Саламаттык сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдеттин курмандыктары 1387 кишиге жетти. Коронавирус пандемиясынын кесепети менен күрөшүү жана бюджеттик колдоо максатында Кыргызстанга эл аралык донорлордон 774 миллион 432 миң 795 доллар берилери кабарланган. Мунун ичинде 177 миллион 49 миң доллар грант, калганы насыя. Өкмөттүк аппараттын маалыматына караганда жалпы жардамдын ичинен жыл аягына чейин 346 миллион 826 миң 269 доллары алынган. Бирок келген каражаттардын максатсыз пайдаланылганы азыркыга чейин айтылып келет. Жогорку кеңештин депутаттары Бишкек шаарынын мэрин жана шаар бийлигинин башка тийиштүү өкүлдөрүнүн кызматтан алуу тууралуу сунушту президентке жолдомой болду. Буга Бишкек мэри Балбак Төлөбаевдин бүгүн 19 январдагы Жогорку кеңештин транспорт, архитектура жана курулуш комитетинин жыйынына тоготпостук мамиле кылып келбей койгону себеп болду. Бүгүн комитетте курулуштагы көйгөйлөр жана курулуш үчүн документтерди берүү процедураларын оптималдаштыруу боюнча маселе каралмак жана суроолордун көпчүлүгү шаар бийлигинин өкүлдөрүнө болмок. Жыйынга мэриянын бир да өкүлү келбегени депутаттарды нааразы кылды. Ушуну менен мэрия Жогорку кеңештин жыйынын этибарга албай экинчи жолу келген жок. Эгер мындай болсо, мэрия боюнча биз да чечим чыгарып берели. Бишкек архитектурасын мамлекеттик курулуш агенттигине өткөрүп берүү тууралуу өкмөттүн токтому чыккан. Токтомду да мэрия аткарбай кечеңдетип жатат, дейт депутат Тынчтыкбек Конушбаев. Бул пикирди колдогон эл өкүлү Кубанычбек Жумалиев мэрди жана маселеге тийиштүү жетекчилерди кызматынан алуу тууралуу кат жазып президентке жөнөтүү сунушун берди. Эл өкүлү Рыскелди Момбеков курулуш тармагындагы бардык коррупциялык схемалар мэрияда орун алып жатканын сынга алды. Бул биринчи жолу эмес, экинчи жолу кайталанууда. Мыйзам боюнча биздин укук бар мэрди чакырганга. Мынакей буга чейин Бишкектин 4 мэри отуруп чыкты. Бүгүн дагы эмнеге мэр келген жок. Анткени курулуш тармагы боюнча коррупция беренеси менен көпчүлүгү абакта жатат. Бишкектин мурунку башкы архитектору коррупция менен кармалып жакында чыкты. Ар бир үчүнчү кылмыш ушул мэрияда болот. Комитет ушундай коррупцияны демонтаж кылайын деп жатса, мэр өзү келбегени бул чыныгы саботаж. Ал аз келгенсип бир да өкүлүн жөнөткөн жок деп нааразычылыгын билдирди депутат Рыскелди Момбеков. Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Максат Мамытканов Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын иши менен таанышты. Таанышуу жүрүшүндө вице-премьер-министр белгилегендей, террористтик ишмердүүлүктү каржылоо жана кылмыштуу кирешени мыйзамдаштырууга каршы туруу жаатындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамын ишке ашыруу боюнча ишти өркүндөтүү зарыл деп билдирди. Ал белгилегендей, Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдары менен өз ара аракеттешүү жана ишти координациялоо деңгээлин жогорулатуу зарыл. Алар Кыргыз Республикасынын финансылык чалгындоо органдары тарабынан жөнөтүлгөн материалдарды жетишсиз деңгээлде пайдаланууда. Вице-премьер-министр бир жумалык мөөнөттө террористтик ишмердүүлүктү каржылоого жана кылмыштуу кирешени мыйзамдаштырууга каршы туруу жаатында ишти жакшыртуу боюнча сунуштарды берүүнү тапшырды. Мында өлкө экономикасын колдоого жана кызматтын ишине жаңы маалыматтык технологияларды киргизүүгө негизги басым жасоо зарыл экенин айтты. Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Равшанбек Сабиров көмүр тармагынын абалы жана өнүктүрүү келечеги боюнча кеңешме өткөрдү. Көмүр тармагы республиканын отун энергетикалык комплексинин алдыңкы тармагынын бири. 2010-20 жылдары көмүр казуу көлөмү 570ден 2460,2 миң тоннага дейри өстү, дейт Равшанбек Сабиров. Кеңешменин жүрүшүндө ата мекендик көмүр өнөр жайынын абалы жана аны өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрү
өкмөттөрүнө тийиштүү актуалдуу темалар белгиленип, 2018-20 жыл аралыгындагы көмүр өндүрүү жана экспорттоо боюнча маалымат угулду. Кыргыз Республикасынын өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин маалыматы боюнча көмүр казуунун көлөмүнүн өсүшүн төмөнкү чаралар шарттаган. Бишкек шаардык ЖЭП үчүн жергиликтүү көмүр ташуу көлөмүн жогорулатуу негизинде Кара Кече жана Миң Куш көмүр кендерин иштетүүчү ишканалардын кубаттуулугун өнүктүрүү. Коңшу өлкөлөр, тактап айтканда Кытай Эл Республикасы жана Тажикстан Республикасы менен Кыргыз көмүрүн экспорттоо боюнча байланыштарды калыбына келтирүү. Өзбекстан Республикасынын жетекчилиги тарабынан газды экспорттоо үчүн үнөмдүү максатында кабыл алынган көмүрдү пайдалануу саясаты. Өлкөнүн түштүгүндөгү цемент чыгаруучу ишканаларга технологиялык максатта пайдалануу үчүн көмүр ташуу көлөмүн сактоо жана кеңейтүү. Лицензиялоого тийиштүү белгилегенде 2019 жылдын 22 майына карата көмүр кендеринде 187 лицензия берилген. Анын 114 лицензиясы иштетүүгө берилсе, 71 лицензия долбоорлоо баскычында. Жүргүзүлгөн талдоо көрсөткөндөй, 2018 жылы 71 лицензия ээси лицензиялык келишимдин шарттарын аткарган эмес. Казып алуу көлөмү боюнча шарттар аткарылбай, 606,9 миң тонна көмүр казылбай калган. Ал эми 300-дө 2998,3 миң тонна казылып алынмак. Лицензиялык келишимдерге ылайык 2019 жылы 3746,8 миң тонна көмүр казып алуу пландаштырылган, бирок отчет боюнча болгону 2809,3 миң тонна көмүр казылып алынган. Маалыматты уккан соң вице-премьер-министр Равшанбек Сабиров көмүр тармагынын абалын жакшыртууга багытталган бир катар сунуштарды берип, мамлекеттик органдарга тийиштүү тапшырмаларды берди.